Үчемге Мустафа, Муса, Муси деген ысымдар ыйгарылды. Үчөө тең ул. Бактылуу эне 25 жаштагы Нуржамал Батырбек кызы. Үчемкенин ошол 2 жума болгондо билем. Андан кийин биринчи, конечно, мындай ишенбедим. Андан кийин башка УЗИге барып түшкөндө ал жакта айтты, что үчем деп. Төрөтүм аябай жеңил өттү. Оңой төрөп алдым десем да болот. Бөбөктөр 29 ноябрь күнү Нокат райондук төрөт үйүндө төрөлгөн. Эко 1 кг 500, ортончусу 1 кг 450 грамм салмак менен айына жетпей төрөлгөн. Андыктан дароо Ош облустук балдар ооруканасына которулган. Дээрлик 1 айга жакын убакытта дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, салмак кошуп, чыйралып жетилгендиктен ымырыкайлар үйүнө чыгарылды. Балдарды көп чоңойтуп бериңиздер, Кудайым ден соолугуңуздарды берсин. Азыркы күндө балдар уже 24 күндүк болуп калышты. Келген күнү балдардын абалы кичине оор болчу, себеби бул балдар эрте төрөлүп калган. Ара төрөлгөн балдар деп эсептелет, себеби бала апасы 30 неделяда эрте төрөп койдук да бизге. Нерселердин өмүрү узун болсун, кызымдын келечеги кең болсун, ошо бактуу талайлуу, төбөлөрү бийик балдардан болсун. Ошо будан мурун дагы ошо бир кызым эгиз төрөгөн эле. Жыл башынан бери Ош облусунда 5-чи үчем жарыкка келди. Ал эми эгиздер 169 төрөт катталган. Ош облустук төрөт үйү быйылкы жылы 10 миңге жакын төрөттү кабыл алган. Жаңылай Каныбек кызы, Нурдулет Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.